Kış var, güz var. Bizde artık gezilmeydi ayazlar. Mizamda sottolup ketişi mümkün. Bu ısık. Misal biz Eyüp'te жүрөбүz. Bizde ekelemeslik var da. Jaz jay, güz kış. Kış güzgө ödürет. Жазымыз жайга кирет. Демек көбүнчө жыл мезгили ысык деген сөз. Ысык болгон жерлерде батыр этмос. Мен бак кагаз куруп айтайын. Бал бар го бал. Балдын шириндигин бир татып алгандай уланбай бал жегиси келе берет экен. Өзгөчө аял затынын бал жегиси эркекке караганда ысык жерлерде көп болуп келет экен. Бал. Ол бал да бал болгон үчүн садака берилип койгон нерсе. Анан аял заты көп балды көксөп кетпесин, күйөөсү кыйналып башка болуп калбасын, зинанын алдын алалы деген максатта эми улуу сөз бият жок. Ошол жанагы баш жагын гана кичине кесип коет, тилип коет дейт. Ошондо аял затынын эңсөөсү, балды жейт деген эңсөөсү кичине солгундап калат дейт. Аз гана шыгырып болуп калат дейт. Мурда 5 бал жей турган болсо кичинекей чайын улашка балга ыраазы болуп калат деген сөз. Кагаз уруп айтканда. Бул арабтар үчүн маселе. Болду, унуттуңар болду. Муну унуттуңар. Кыргыздарга тиешеси жок, кыргыздардын аялдары. Бал жебей аткандар гана балды бир отула жетирбей коебуз. Эмне биз жаман нерсени айтып аткан жокпуз, тазалык маселеси. Убакыт дем айтып атат, эркектердин сүннөткө отургузуусу дейт убактысы. Кээ бир адамдар 7 жашка чыкканда деген экен. 7 жаш синнул мумайyiz деп коет. Анда бала мындай. Балагатка жетүүдөн алдыңкы токтой турган аялдама экен да сабырда. Баламдай акылы жарым-жартылай жетирип, жашоо деген эмне, акча табуу деген эмне, уятсы кадырлап деген эмне биле баштайт. Вахуа муну ким айткан бул фатваны 7 жашта деп? Мухтар Абул-Лейс имам Самарканди чоң алым өттү. Ислам ортасынан алдын кылган ошол киши айткан. Ал 10 жаш, 9 жаш, ашыгы 10 жаш деп. Мындай айтканда ошол орду көтөрө турган дейбиз. Вакыйда келип айткан, "Имма ютабикул мурада бил булуг", балагатка жетейин деп калганда кылыш керек дейт. Бирок бир маселе бар. Кыргызстан бөлүнбөйбүз. Баарыбыз 7 област, 7 дубан бир элбиз. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарылат. Мана салтан осуятына келгендей. Атабыз мусулман болгон да, динди кармаган. Саңга ойгозмак атабыз барат эмне деп келет? Таң башкайып атканда сууга колун сал деми, сууда аратын ал деми. Сууга бутун сал деми, бутта аратын ал деми. Мусулман болгондо аратылган. Анан чоң газапка кетип атканда жөдөлө кетип калган эмес. Тасаввуфту адеп ахлак ихсан даражасын кармаган адам болгон. Баабединге бат айтып дейт. Баабедин ким десе Бахауддин Накшабанди. Орто Азиядагы ориянчылык тасаввуф бар го да. Ошолордун астына барып, дамылдар келип бизге бата берип коюңуз деп, ошо чоң газапка кетип атабыз. Динибиз, мекенибиз, элибиз үчүн деп бата алып анан кеткен. Ошон үчүн мисал келтирип атам. 7 област бөлүнбөйбүз, баардыгыбыз бирбиз. Бирок деген маселе бар да. Көлтө мурда эптеп эле ырымдап койчу да сүннөттү. Эптеп эле ырымдап коюп, ошончо аракет кылып ырымдап коюп, ал сүннөт көтпөй калат. Муну түшүнүү үчүн бүгүнкү күндө кээ бир аял заты хижап кийет, бүткүл денеси көрүнүп турат. Чачы көрүнүп турат, каяка түйүлгөнү, мойну көрүнүп турат, бели башка бүт көрүнүп турат. Демек ал хижап эмес, анын үчүнөн дагы 10 хижап кийиш керек болот. Кенен ал хижап эсептелбейт. Тиги убагында кээ бир областтын ошентип жана сүннөткө отурганы сүннөткө эсептелбейт. Бүгүнкү күндө картайып, кыйналып бере албаса сүннөткө отуруш керек. Азыр Кудайга шүгүр жок экен, азыр бардыгы жайындагыдай болуп келе жатат. Бул диндеги чоң белги. Жаңы демек, эмнеге муну айтып атам? Сүннөткө отургузуп аткан адам медицинадан кабары бар, кайсы учурда кылыш керек, жарат качан тез бүтөт, бала кыйналып кансырап калбасын. Бул биринчи. Экинчи маселе толук кылсын. Мындайча айтканда уста кесер бар го, уста кесердеги толук жанагы кетиш керек. Учунан эле шылып кое баштайт. Кечирип коюштан мындай. Баарыбыз тең эле унаага тетикке жакынбыз да. Тетиктин тили менен айтканда калпачок кетиш керек. Калпачок толук бойдон кетиш керек. Кетпесе болбой калат, өтпөйт ал. Машина жүрбөй калат. Тазалык өтпөй калат. Калсын такыр бети жок экен дебей эле кээ бир аксакалдар. Бул түшүндүрүү үчүн бара. Мындай маселе болсочу, төрөлгөндө сүннөткө отурган болуп төрөлсө. Жана уста кесер толук эле алынып, кадимгидей төрөлсө. Не болот десе, "Ва ютрак ла улида шабихан бил махтун", сүннөткө отургузулгандай төрөлсө, аны сүннөткө отургузбай кайра. Кудайдын кудурети кээде ошондой болуп төрөлүп калат экен балдар. Ал жол болсо сүннөткө отургузулбай калып кетет. Аслана кабирон чоң ислам динин кабыласы. Европада жүрдү, Новая Зеландияда жашайт. Нью-Зеландда, те Австралия жакта. Анан бизге быйыл Кыргызстанга уруксат берилди, даватка ошол жерге барууга. Жаңы тизменин катарында. Анан Дамлам Хазирет Зухриддин Дамлам Кариген Рахмат устабыз менен барды Новая Зеландияга.
барып аңгызча сүйлөп, арабча, кыргызча сүйлөп, исламды кабыл алып аксакалчы экен. Мисалы айтат, Жорж деген. 90 жашта экен Жорж. Алар ба туура тамактанып, ден соолугун эметкенче Кудайын себеп катары узак жашашат го. Анан 90 жашта аксак ислам кабыл алгандайын айтты. Эми илимди үйрөнүп айтты. Молда келет, эки хазрет таңда бар эки устаз. Мен эми 90 келип калып сүннөткө отургам жокпу десе, жок, картайып калды, аладан көтөрө албай калышы мүмкүн. Жок, ошол бойдон калып кетет экен. Калган амалдарын, осул маселесинде, башка маселесинде мал кечиримдүү. Вахифа алейхинин ошол сүннөткө отурса, аксакал ооруп калып жатса, имам тараптан аларга кадимги эскертүү берилет дейт. Туугандар антпегиле. Эмне үчүн десе, анткени бул азан сыяктуу исламдын белгилеринин бири. Кудай сактасын, согуш болбосун, тынчтык болсун, эч качан согушты эңсебейбиз. Дин үчүн, мекен үчүн туруп берип калыш керек болсо, өзгөчө кайыр душмандар менен, кайыр диндер менен. Согушта Кудай сактасын, андай болбой эле койсун, бирок бети таанылбай калса, айла жок сүннөттөн тагандай. Ошол бети таанылбай калган жагдай. Бул бир. Экинчиден, динибиз тазалыктын үстүндө курулган, тазалык диндин өзөгү жарымы такыбачылык болот. Аял киши, эркек киши үйлөнгөндөн кийин бул сүннөт амал ушунчалык маанилүү, мечитте айтып атканыбыз бекер эмес. Эгер сүннөткө эркек отурбаса, аялы менен жашаганда билесиз, ортодо адал мамиле болот. Аял кишинин жатыны рахим маккасы, рак илдетине чалдырат. Эркектин жанагы жеринде өтө таанылуу, Кудайын сүннөт кылып койгон нерседе береке бар экен да. Бул жерде өзгөчө микроб топтоло турган жандуу жер болот. Аял кишиге кесилбей, тазаланбай жакындык боло берсе, аял кишинин жатыны сезгенип, барып рак илдетине чалдырат. Эмнеге? Бактериялар топтоло туруп, бала көтөрө албай калат. Bir сүннөт амал таштаган себептен эненин ден соолугун жабыркатып, балага вирус чыгып кала тургандай болбош керек. Бул тазалыктын алдын алуу маселеси. Кийинки маселе, бул маселе бүттү, Кудайга үктөп шүгүрүп коелу. Бирок биз тамаша нерсени айтып аткан жокпуз, керектүү нерсени айтып. Экинчи маселе мусабака, жарыш, байге сайыш. Суротпай футбол ойнасак акча тиксек болобу? Азыр мисалы өтө мен кейикке нерселер ачык эле айтып коеюн. Мурда да айтканым, чоң устаздар, анын бири Чубак устаздын атынан улак уюштуруу, устаздын атынан футбол уюштуруу, негизи динге байланган адамдарды оюн зоокко аралаштырбаш керек. Ал туура эмес, ачык айтайын, муну жаман көрбөңүз. Же мен кыргыздын улуттук оюну улакка каршы эмесмин, бирок улакты чектен ашып азат кумар болуп отуруп адамдар өлүп кетип атат. Же болбой атабы, жөнөтпөй атат, тополоң, уят болуп атабыз дейт. Азыр анам анандашып калган, бизди бияктан туруп тияктан деле көрүшөт. Умму Салама энебиз, сиздин жубайыңыз, момундардын энеси, радиаллаху анха тартып койгон. Эмне үчүн? Түнкүсүн уктабай намаз окуйт. Катуу чарчаганда карманып окуйт дегенде, бирөө жарым антпесин. Уйкусу келген, чарчап чалыкканга чейин намаз окусун, чарчакканда барып жатсын. Анткени ал өзүн кыйнап мажбурлап, уйкусунун ортосунда туруп намаз окуп, Кудайды мактайын деп тилдеп алышы мүмкүн дейт. Демек, намаздын өзүндө ошончолук аралык сакталып атса, улак жөн эле сакталыш керек. Оюн зоокдун ача турганчы. Андай улуу эмгеги сиңген мына дамыларын отурат, ажыга жөнөтүп мусабака кылалы, бирок жанагындай нерселер менен эмес кечиребиз. Бул экинчи маселе, буга көчүүдөн алдым. Чоң ата устазыбыз Абдулла Сыражутдин Хусейн Осмон тазалык боюнча бир жарым бет сонун маселеси бар, окуп берип коеюн. Ошо менен баягы тазалык маселесин бүтөбүз. Кур'ан-ы Керим